Түркиянын президенти Эрдоган Садыр Жапаровду инаугурация аземине чакырды. Эки өлкөнүн лидери телефон аркылуу сүйлөшүп, Жапаров Эрдоганды президенттик шайлоодогу жеңиши менен жылуу куттуктап, боордош Түрк элине мындан ары да гүлдөө өнүгүүнү каалады. Өз кезегинде Түркиянын президенти жылуу каалоолору үчүн ыраазычылык билдирип, Садыр Жапаровду инаугурация аземине чакырды. Белгилей кетсек, 14-майда Түркияда 13-чү президенттик жана 28-чи жолку парламенттик шайлоо өтүп, жыйынтыгында бир дагы талапкер 50% добуштук көрсөткүчкө жете албаганына байланыштуу шайлоонун экинчи айланпасы 28-майда өттү. Шайлоонун экинчи айланпасында өлкөнүн учурдагы президенти Реджеп Тайып Эрдоган добуштардын 52%-ын алып алдыга озуп чыкты. Ал эми анын атаандашы 6 партиядан турган оппозициялык Улуттук альянстын талапкери Кемаль Кылычдароглу 47%-га ээ болду. Добуштар дээрлик толугу менен саналып бүткөн соң Эрдоган Стамбул шаарында миңдеген талапташтарына шайлоодо бир гана Түркия жеңишке